Бүгүn саламдашуу вазыйфасы менен тааныштырганы турам. Кыргыз баласына атам замандан бери атабыз амандашып келген арба, арбаңыз саламына бар болуңуз деп алик алган жөнүндө. Мусулман баласы катары ассалому алейкум деп салам айтып, ва алейкумассалам деп жооп берип учурашып келебиз. Ар кандай өзгөртүлгөн, кыскартылган варианттарын колдонуу ылайык деле эмес. Анткени бул сөздөр араб тилинен алынган. Мааниси ассалому алейкум сизге тынчтык болсун. Ва алейкумассалам сизге дагы тынчтык болсун деген маани берет. Канча киши болбосун кайталабастан же көптүк лар мүчөсүн улабай эле, мисалы ассалому алейкумдар дебестен ассалому алейкум деп эле бир салам берилет. Кичүүсү улуусуна, басып келаткан туруп турганга, атчан жөөгө, жогортон келаткан, төмөндөн келатканга, сырттан кирген үйдөгүгө салам айтуусу шарт. Аралыгынын алыс жакындыгына карап, колду көкүрөккө коюп ишарат кылуу, жакындан кол берип саламдашуу ылайыктуу. Көптөн бери көрүшпөгөн жакындар кучакташып да көрүшөт. Ички эмоция таасири менен өбүшүп да учурашышы мүмкүн. Бирок ооздон өбүшүү, бир бетти бир канчасынын өбүшүү гигиеналык тазалыкка жатпайт. Тескерисинче, ден соолук үчүн зыяндуу. Колду бирээр бермексен болуу, колу учудан гана саламдашуу бул жактырбаганын белгиси. Дааратканадан же дасторкон үстүнөн кол алышып саламдашуу ылайыксыз. Ургаач адамдар өздөрү кол сунуп саламдашууну көздөбөсө, кол сунуунун зарылдыгы деле болбос. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Деп саламдашуу жекелик көптүк сылык түрүнө карата колдонулат. Ага саламатчылык деп жооп берген ылайык. Нарынбек Өскөналиев.